Жашоо жолунда бардыгыбыз алыска сапарга чыгып, сапардагы адамдарбыз. Бир дарактын көлөкөсүндө эс алып, кайра жолун улаган адам кандай? Бир дарактын астында эс алат, кайра жолун улдап кетет. Бир жолоочубуз жашоодо. Өлүм дегенде коркпош керек. Өлүм дегенде бирөөлөр коркот. Жок. Мусулман үчүн жашоо бүтпөйт. Өлүм мусулман үчүн бир бөлмөдөн башка бөлмөгө көчүү дегендей. Квартира сымайт этип, аз семьялар өтө көп кыйналат го квартирадан. Жаңы үй бүлөлөр квартира издеп, башка издеп. Жок. Ошол сыяктуу эле бир квартирадан башка квартирага көчкөн сыяктуу, өлүм бул өмүрдөн экинчисине көчкөн эле сыяктуу. Мисалы бирөөлөр өмүрдө өлүмдү эңсеп жашайт. Себеби ал үчүн жашоо өтө кыйын. Бирөөлөр үчүн күн сайын жыргал, өлбөстүктү каалайт. Өлбөсөм дейт. Мүрзөлөрдөгү жаткан адамдардагы бардыгы өтө көп кыялдарды койгон эле. Жашоодо үмүтү өтө чоң эле. Бирок бардыгы азыр мүрзөдө жатат. Өмүр өлүм ортолугу бир кадам деп ортобузда ушу жаналыш периште эле себепчи да. Чындыгында мусулман ойлонбойт, коркпойт бул маселеде, себеби акырети чындыгында жүрөк толуп турат да. Себеби бул жашоо кыйынчылыктары, бардыгы азаптары бүтөт, акыреттеги жыргал жашоо башталат. Күндөр өтө тез өтүп атат, убакыт тез өтүп атат десе, кайгырбаш керек, сүйүнгөн жакшы буга. Эмнеге биз убактыбызды туура эмес пайдаланган жерибиз жок? Ибадат менен, жакшылыкты жеткирүү менен өтүп атат биздин убактыбыз. Анан тез өтсө өтөбү, жай өтөбү, ал бизге маанилүү эмес. Бизге болгон убакытты кандай колдонгонубуз маанилүү. Бара турган жерибиз анык экен, акыры барып бир ямага жатат экенбиз. Ошого карата дарыгерчилигибиз. Бир адам жолго чыгат экен, сапары алыс. Ал канча жүк алышы мүмкүн өзүнө? Өзүнө эң керектүүлөрүн алат. Жер жемишин, өзүнө керектүү кийимин болду. Кышында биз кышы кийимдерди кийебиз. Тоңуп өлүп калбаш үчүн. Канчалык суук болуп атат, жазында аларды кийбейбиз, жечип салабыз. Ысып, күйүп, башка болуп кетпеш үчүн. Ыстыктан, сууктан өзүбүздү сактаган сыяктуу, акыреттеги ысыктан, сууктан дагы биз өзүбүздү сакташка аракет кылышыбыз керек. Ал жердеги кыйынчылык же жеңилчилик бул дүйнөгө карата көз каранды болуп эсептелет. Бир адам сапарга чыгат экен. Эми ар кандай сапарлар болот. Мисалы умрага, ажылыкка эң сапарлардын жакшысы албетте ажылык сапары. Ата-энеңиз менен чогуу барганга жетпейт. Умра сапары кандай сонун сапарлардын бири. Биз өтө көп сапарларда болдук. Мен бул жакта шаардамын. Устаз башка жака умра башчы болуп кетип атат. Видеозвоноктон чалып калды. Алып байланышсам. Мухаммад дейт, мына байка кара дейт. Аэропорттон түшсөм, мени таанып калып элдер, жүрүңүз мен алып барам, бекер алып барам, башка кылып барам деди. Кандайча бекер десем, жүрүңүз көрсөтөм деп, баягы машинасына жазып коюптур. Машинасы дагы иномарка эмес, же бир жакшы машина эмес. Мындай эле машина, бирок жума күнү жуманын урматына бекер деп жазып коюптур. Башкаларга машиналарга отурганга акчам дагы, башка бекер машина дагы өтө көп чыкты, бирок мен ошого отурдум, ошол адамга дуа бердим. Себеби анын курманчылыгы бар эле бул маселеде дейт да. Биз өтө көп проекттерди көрдүк. Өтө чоң курулуш компанияларды жетектеген адамдардын өтө күчтүү кайрымдуулуктарын, курманчылыктарын көрдүк. Бирок өзүндө жок болуп туруп бере алган адам бул чыныгы эрктүүлүк, бул чыныгы курманчылык дейт да устаз. Өзүндө жок. Чындыгында. Анын машинасынан башка эчтекеси жок, тиричилиги ошол. Эми семьясына араң жетпес, таксиде акча табат. Бирок ошого карабастан жума күнүнүн урматына
бекер деп туруп элдерди жеткирип атат. Бул өзүнө карата ошол деңгээлде ал үчүн эң чоң курманчылык ошол да. Өзүбүздүн деңгээлибизде эң чоң курманчылыктарды кандай кылабыз бүгүн биз? Ошондой экен, ар бир адамдын өзүнүн деңгээлинде курманчылыгы болот. Бирөөлөр сүйгөн девушкам деп туруп iPhone подарка кылса, апасынын бир жөнөкөй Nokia көтөрүп кармап жүргөнүн көрөсүн да. Ал ким эле? Ал сенин төрөгөн, баккан, чоңойткон апаң. Ал ким? Адамда парасат болуш керек. Биз сапарга чыктым дейт. Франциядан Англияга. Автобуста барат экенбиз, жанымдагы, алдымдагы адам, шеригим өтө тынчсыздануу абалында дейт да. Өзүн коерго жери жок. Тынчсыздануу аны кыйнап жатты. Сиз Франциядан Англияга кетип жатасыз. Мен негизи англиялыкмын, ал жер жакшы, адамдары жакшы, пейили жакшы, сизди жакшы күтүп алат. Эмне кыжалат танып жатасыз десе, ооба мен Англия жакшы күтүп алат. Анда мен эч ойлонгон жерим жок. Болгону мен Англия эрежелерин бузуп жатам. Азыр ал өлкөгө 5000 евро алып киришим мүмкүн. Мыйзамдын негизинде. Бирок менде 10.000 евро акча бар. Ошону кантип алып келем? Билип калса, байкап калса кандай болот деп ошону ойлонуп жатамын дейт да. Бул абалды түшүндү. Анда мен сизге жардам беремин. 5000 еврону мага бересиз, экөөбүз бөлүп, мага дарегиңизди дагы берип коюңуз. Эгерде башка бир маселе боло турган болсо, мен сизге акчаны жеткизип беремин деп. Макулдашып, кезектешип, ошентип чек арага да аз калды. Аял өзүн текшеринен жүктөр башка текшерилет, унаалар, баягы наркотикалык нерселерди алып кирген эмеспи, эч ким эч нерсе алып кирбей жатабы деп иттери менен өзгөчө текшеришет. Ошондой кылыш дагы керек. Бул дагы текшерүүдөн өттү аял киши. Бирок бул артындагы жигит ага карата мен англиялыкмын. Мекенди сүйгөн адам катары бул аялды мен сатып жатамын. Себеби мен мекенимди сүйөмүн. Англия эрежелерин бузуп бул 10.000 евро акча алып кирип жатат өлкөгө. 5000 евросун мага бөлүп берди, өзүндө 5000 евро бар деп. Аны сатып коет. Аял өзүнүн коерго жер таппайт, эми ошол жердеги өзүнүн штрафы, өзүнүн мыйзам ченеминдеги эрежелердин негизинде чаралар көрүлөт. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин бул аялдын үйүнө баягы 5000 еврону алып өтүп беремин деген жигит келет. Себеби дареги бар анда. Келип колуна 15.000 евро карматат. Бул 5000 евро сизди кыжалат кылып, уяттуу абалда калдырганым үчүн дейт да. Себеби ушуга мажбур болдум, себеби менин алдымда 3 миллион евро акчам бар болчу. Ушул нерсени айтууга, ушул нерсени кылууга мажбур болдум дейт да. Башкалар мени текшербестиги үчүн деп баягы ыраазычылык иретинде акчасын берет. Бизде дагы ушул сыяктуу окуялардан алыска сапарга чыгабыз, жолдордо сапарларда жүрөбүз. Сапарлардын биринде чек арадан өтүүгө туура келди. Бизге шериктеш болгон автобуста анда дагы көптөгөн деңгээлде доллар акчасы бар экен. Мен топ кийип отурам, ал башка улуттагы өзүнүн шериктери отурат, бирок мен топпу кийип олтургандыгым үчүн топпунун белгиси менен келип, ага чейин балким бир эки жол намаз окуганыбызды көргөндүр. Бирок топпунун белгисин көрүп, атайын мага келип, сиз мусулмансыз, мен дагы мусулманмын. Мусулманга жардам бериш керек. Ушул посттон ушунча доллар акчаны алып өтүп бериңиз. Себеби бул жерде акча бөлүнүш керек. Бир адам ушунча акчаны алып өтсө, бул мыйзамга туура келбейт экен. Ошондуктан акчанын ушунчасын берип турайын сизге. Сиз посттон өткөзүп бериңиз деди. Макул деп мен дагы акчаны алдым. Акчаны алып, ага посттон өткөзүп бердим. Ыраазычылык иретинде
ал мага $200 акча берди, мындай чай ичиңиз, баша кылыңыз деп. Албайм десем дагы мажбурлап бергендиктен ошол долларды алдым мен. Ал долларды алат экенмин, алыска сапар жолундабыз. Ошол долларды ихсан кылдым, кайра эле башка бирөөгө садака кылдым. Эми бул тагдыр маселеси экен. Күндөр өтүп, ошол адам менен кайра жолугуштук. Ал адам бизди башка дарекке дагы бекерге жеткизип койду. Ал көрсө таксичи адам экен да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим. Кээ бир белгилерибиз бар. Мусулмандык сыпаттагы белгилерибиз бар. Өзүбүздүн намазыбыз айырмаланып турат. Биз ар дайым сапарда, самолетто жөн эле Ош Бишкекке учкан учурубузда дагы бир нерсени ала кетиңиз, же бир кат, же бир документ ала кетиңиз. Ал жактан бирөө күтүп алат деп суранышат. Жок дебейбиз. Айтатылар маселе кыссадан кыssa ушул. Урматтуу мекендештерим, кандай абалда, кайсы учурда болбойлу жардамды токтотпошубуз керек. Тоо менен кездешпейт, адам менен кездешет. Кайсыдыр учурда ал адам дагы сизге пайдасы тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан жардамды колдон келишинче бериңиз.